Аймактарда машина тракторлук станциялар менен таанымал болгон Өнүгүү Прогресс партиясынын жардамы аркылуу Жети Өгүз районунда да МТС ачылган. Учурда үзүрүн көрүп жаткан жергиликтүү дыйкандар дагы кошумча ачылса деген ниетте бүгүн жыйынга келишти. Албетте, карапайым дыйкан үчүн кымбат турган техниканы алуу жеңил эмес. Ошондуктан партия жардам берсе деген ниетте. Биз былтыр ноябрь айында ушу текшерүүбүздү түздүк. Сиздер жактан бир жардам берсеңиздер 4 трактор лизингке алып бергенге. Же кенедей процент менен, же проценти жок ушу лизингке жардам берсеңиздер. Айыл банк силер жакшы аракет кылып атсаңар, биз силерди колдойбуз. Сөздөн ишке өтүүгө көнгөн партия мүчөлөрү убакытты көп кетирбей жолугушууну суроо жооп иретинде өткөрүүнү туура көрүштү. Баарынан дагы Ысык Көл облусунун тургундарын тынчын алган бул Кумтөр долбоору эң ири алтын казуучу ишкана менен келишимди кайра карап чыгууну талап кылып, көптөгөн азап тарткан Саруу айылынын жаштары жаңы келишимдин тагдырына кызыгышты. Бүгүнкү күндө түздөн түз Жомарт Аторбаевдин күнөөсү. Жантөрө Жолдошевич ошол алып келип, ошого наптырып, ошого мына келген менен мына азыр Жомарт Аторбаев ушул кармалбай койду. Өзү негизи эли алып келгенине кимдин салымы? Мына бул жерде Сарыдан келген айылдын жаштардын салымы. Эгерде ал жаштар көтөрүлбөгөндө 33% боюнча жүрүп берет элек. Биз үчүн айтат элек. Ошол жаштарга рахмат деп айтат элек. Бирок бул өкмөт менен мен силерге ачык айтып коеюн, бул өкмөт менен биз Кумтөр боюнча эч нерсе кыла албайбыз. Мамлекетти карап отура бербей, өз күчүң менен бутка туруу керектигин эле-теле түшүнүп калды. Аймактарда кичи бизнести өнүктүрүү Өнүгүү Прогресс партиясынын бирден бир максаты. Айрым демилгелерди Бакыт Төрөбаев колдоп берди. Юсупов Конокбай, бул кышта бүт арыларыңыз өлүп жок болуп кетти тура. Сизде бай 20 000 таптым деп атпайсызбы? Сиз 15 000 сиз кошуң, 15 000 мен кошоюн. Мына ушул мен сиз дагы аласыз. Макулбу? Сүйлөштүк давай. Индира чач тараш боюнча жардам берейин. Ошо Оргочор айылында окуп аткан жаш балдарга чачын бекер алып бересиз. Кээ бирлери жеке көйгөйлөрүнө чейин бөлүшүп, Жети Өгүздүк Мейман деген жигит жумуш ордуна ээ болсо, Мейман иш сурап атат. Алмаз барбы? Ошону чечип бергин. Оргочордун бой жеткен тургуну үйлөнө турган болду. Бакыт аба, балам үйлөнөт. Жардам бересизби дейт. Тойго чакырыңыз, жардам беребиз. Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы жергиликтүү спортчуларды да кайдыгер калтырган жок. Эмки жылы хоккейчилерге турнир өткөрүп берүүгө убада берсе, улакчыларга форма жагынан жардам кылаарын билдирди. Сөз менен эмес, реалдуу иш көрсөткөн партияга элдин ишеничи дагы бекемделди. Жасаган иштердин баары, аракеттердин баары жакты. Мына эл үчүн күйгөн партия экен да. Түндүк түштүк деп бөлбөстөн ар жерлерге жана техникаларды алып келип болобу, жана башка биз мен деле эч ишемем жок, просто телевизордон көрүп, ушулардын иштерин көрүп өзүм келип калдым ушул жака жолугушуусын көрөйүн деп. Бир жакшы жери мындай мен бере коем, мен ала коем деген сөздүн баарын тышкары экен дагы. Биз өзүбүз иштесек, ошол ишибизге көмөктөш болуп ишти алдыга алып чыгып кетет экен.